Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум достар, қандайсыздар? Бүгін бисмилля деп денге шықтым. Денге шығат десе мен таң атпай 5:30-да шығып болып тұрмын. Анан жұмысты баштадым. Сразу эле аэропортқа заказ берди, Шереметьевоға. Шереметьево, терминал Б екен. Погода эмне кылып салды? Погода чечиндирип туруп эле кайра сразу кийинтип салды окшойт да. Жаз болуп туруп эле кайра сразу кыш болуп кетти. Бүгүн толук смена, дневной сменаны тартып берем. Заработок 0 пока. Как раз 0-дон баштап бүгүн канча табат экенбиз. Так, вот Шереметьево, терминал Б. Достор, парк боюнча айтып кетким келип атат. Силер билесиңер, мен ушул Белес паркында парковый самозанятый болуп иштеп атам. Силерге да сунуштагым келип атат. Парктын комиссиясы болгону 1%. Эгер ушул парктан путевой лист алып иштесеңиздер 2% болот. Жана ошондой эле трудовой договор менен иштесеңер болот, ушул парктан машина алып. Вывод боюнча эч кандай проблема болбойт. Күнү-түнү чечип ала бересиңер. Техподдержка силерге кызмат көрсөтүп, ар дайым жардам бергенге даяр. Экранда көрүп турган номерлерге жазып, чалып, кошулуп иштесеңиздер болот. Ошентип аэропортко да келип калдык. Шереметьево, терминал Б. 36 минутта. Что-то вообще арзан эсептеп койду го, эмнеге мындай? Ушундай эле эсептеп атты эле. 2398 рубль. Странно. Ошол эми бул жактан заказ күтөбүз. 6:45 болду саат эртең мененки. Бүгүн ден иштейм да. А то ночь иштегенде келип таштап туруп эле кайра качып кетип аткам да. Азыр эми бияктан заказ күтүп алып кетебиз. Приоритетти байкадыңар. 18. Менде болгон эмне бар азыр? Приоритет на заказы. Проводник берип атат. И плюс неме бар? 300 дней с поездками дегенче. Болду, башка эч нерсем жок. Ал жанагы приоритет на заказыны дагы заказ тандап атып түшүрбөйдүм. Канчага түшүп калган? 11ге түшүп калганбы? Неме болду? Жанагы гибкий деген жаман экен бир четичи. Заказ тандай берет турбайсың. Тандаганда эми көп деле тандап элем немен эле. Жа эки остановкасы менен заказ кылышат го, эки точка. Ошону вообще албайм, вообще жакпайт. Силерге да жакпайт болуш керек. Ошо парковкага баралы, заказ күтөлү. Причальный проезд. Причальный проезд, да? Шереметьеводан причальный проездге келип калдым. 3237 рубль. 58 минута дейт. Шереметьевода канча? 1 сааттан ашык күттүм окшойт заказ. Короче, саат 10 болуп атат. Ал жакка канчада бардым беле? Көбүрөөк күтүп койдум Шереметьевода. Не айтып берейин деп беле? Кеттик анда дальше иштейбиз. Здравствуйте. Красногорск. Красногорскка келип калдым. 2904 рубль. Эми бул жактан кетиш керек. Бул жактан кантип кетебиз? Кыбырап ылдый түшө берейин. Жолдогутар балким заказ берип калат. Кебетени байкасаңар керек. Чекчейип, костюм кийип чыгып алдым. Рейтингти билесиңер, 486 боюнча жүрөт. Рейтинг көтөргүчөктү, бир жашынакай эле жүрө турайын дедим. А то акыркы убакта карасам, вообще эле расслабон кармап кетиптирмин. Джинсы менен жүрөм. Вообще дресс-код болгону рубашка эле болбосо, башка жагын вообще таштап койдум да. Хотя ошо рейтинг көтөргүчөктү, бир жашынакайраак жүрө турайын дедим. Пассажирларды деле байкайм да мындай. Чекчейип ушинтип костюм кийип ушинтсең, мындай мамилеси башкача болот да. Келип отурганда эле эмитип, эшиктен чыгып тосуп алсаң деле эмитип, күлүп чайнап мындай жакшы, маанайы жакшы болот да. Анан баянтип дресс-код жок болсо, мындай башкача карайт да. Ошол рейтингти көтөрөлү. Я без кресла.
сбоку посадить, не в середине. С вами едем Шереметьево, терминал Б. Да. Сбоку его посадить? Лучше, да, так же видно, сидит. Но... Так, достор, кайра Шереметьево келип калдым. Жана Красногорскан заказ таштап, ылдый түшүп келатсам, Шереметьево терминал Б-га заказ берди, 2794 рубль. Кичине пробка болуп кетти, Шереметьевонун ичинен чыккычакты ошол жерден кийин. Так, нормально жетип алдым. Эми бул жака проводник алып, кайра заказ алып эле кетейин, саат 12:57 болду. Анан шаарга түшкөндө деле шаарда деле эмне бар? 4 заказ менен 7463 рубль иштеп турам. Мына проводник берип атат. Погода бир ыстай болуп атат. Машинаны жана эле өзүм эле душ кылып чайкаган болчумун. Азыр кайра чайкаган смысл барбы, жокпу? Бат эле кирди атат. Жан кичине жаап кетип атат, кар жаап кетип атат. Могу жакта бир жерде шаар ичинде кургак. Кичине чыксаң былчылдайт. Район дооролордун ичине кирсең былчылдайт. Теш болсо карамай койлу былча жубайт жак. Здравствуйте. Так, мы с вами едем в Николаевская, да? Шереметьеводан центрга келип калдым. Николаевская, бул Таганская метро жакта. 3000 бул жерде неме берип койду го мага. Промокод. Времясы көбүрөөк болуп кетти да. 3 сааттан ашык убакытта келдим. Проблема не решена деп жибере алдым случайно, бирок антейин деген эмесмин. 5 саатка 3 балл приоритет берип коюптур. Здравствуйте. Так. Мы с вами едем Новодмитровская, да? Огородный проездден Бестужевыкка берип атат 105 менен билем Бестужевых Отрадныйга бары келбей атат. Экинчи заказ пропускать этип атам. Немеге келдим? Савеловскийден өйдөрөөк жагына кичине аркамда машина келтпей, андай кылам. Өткөчү мындай 1411 рубльга. Ушундай өткөч. Жаман кыйнады арба. Артартын. Өткөч ушундай. Анан жанагы Шереметьеводан келген заказым приоритет берип коюптур. Көбүрөөк убакытта келип калдым деп еще чай бериптир 154 рубль. Дальше булган тагы жол достор. 17 болду. 5тен 17 мүнөт өттү. Мен эртең менен үйдөн 5:30 чыккам. 6 почти 6да биринчи заказымды алгам, Ах, блин. Красногорска берип атат 1:08 менен. Ушуну таштап туруп үйгө кетип калайын, Бүттү кылайын деп аткам да. Ладно, ушуну с вами едем. Красногорск, да? Ну, это Митина. Митина, да? 35 минут. Ну, пока что 35 минут, может и ищется. 17. Так, достор, Митинага келип калдым. 1978 рубль, 34 минутада. Нормальный, жаман. Көпкө жүрүп коембу деп корктум эле. Бияк жака уже пробка башталды, час пик. Нормальный келдим. Жаңы эле Яндекстен бул клиент менен келатсам, Яндекстен чалып атты мага. Яндекс Про деп бул жактан чыгып калды да. Эмнеге чалды, что-то странно. Эмнеге чалды болду экен? Завершаем. Домой тартып койгом да жанача. Домой меники немеде турат. Шереметьево жакта. Ошол тарапка ушинтип заказ берсе, үйгө таштап кетип калайын дегем. 6 заказ кылдым. 6 заказда пока обновление болду элек азыр.
Обновление болду. 12776 рубль. 7 заказ. Азыркы 7 заказ болду. Нормальный да турабы. Ровно 12 саат жумуш. 12 саат линияда жүрдүм. 7 эле заказ менен. Бүгүн көрдүңөр. Жалаң эле Шереметьеводан 4 заказ. Получается 2 жол бардым, 2 жол келдим. Анан шаардан 3 заказ. 12776 рубль. Ушу мен бүттү кылам, туугандар. Кеттим үйгө. Линиядан чыгып койдум уже. Бүгүн билбейм, бүгүн мындан деле жакшыраак иштесем болмок. Потому что жанагы шарикте көбүрөөк убакыт кетти да, заказ күтүп, таштап койлос келип, заказ алып жолу шаричтен иштесем, көбүрөөк иштесе болмок болуш керек. Бирок мен ыраазы элемин өзүм. Жаным кыйналган жок сато. Шашпай, шарикте отуруп, ушинтип шар ичинен пробкага тыгылып, көп заказ кылбай, 10-15 заказ кылсам болмок, бирок 7 заказ мен жаным кыйналбай иштедим. Силер кандай ойлойсуңар? 12 миң кандай 12 саатта жакшыбы, жаманбы, оюңар жаза кеткиле. Анан бүгүн жана көрсөтпөдүм камеранычы. Могу камераны жаңы алдым. Негизи бул камера мен аябай жакшы тартса болот. Сонун видеолорду чыгарса болот негизичи. Анан мен азыр бүгүн биринчи күн тартып аткан үчүн монтажды азыр кандай кылам билбейм, көрөсүңөр. Бунда монтажын үйрөнүш керек. Сонун монтаж кылып, сонун видеолор чыгарса болот негизичи. Анан пока ушундай видео, ушундай болуп калды. Туура түшүнүп тургула. Алдыда бирок мощный видеолорду чыгарам. Эмне айтам дагы? Ошол туугандар. Оюңарды жазып, комментарийге каналга катталып, жана класстан баса кеткиле. Колдооңор ушул болсун. Мен болсо мен жактан аракет ушул. Өзүңөр көрүп аткандай болгон акыркы модельдеги камера, видеорегистратор, телефон болгон аракетимди кылып, силерге бир жакшы видео тартып берейин деп аракет кылып атам туугандар. Силер жактан только класс басып, комментарий жакшы ойлоруңарды жазып, колдош ушул эле. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда достор. Чото чарчап калдым мен бүгүн таң атпай турганга. Болбосо 4 эле тургам да. Антип 5:30 чыктым, 6-да заказ алып баштадым. Ошо менен азыр үйгө барып уктап салгым келип атат. Жакшы турган достор.